Дискриминациянын кесилишүү темасы мультимаданий феминисттик кыймылынын өнүгүшү менен социалдык чөйрөдө 1960–1970 жылдары талкуулана баштаган. Бул кыймылды түстүү аялдар жетектеген. Алар аял заты бирдей жашоо тажрыйбасына бир категорияда деген идеяга каршы чыгышкан. Буга батыштын орто класстагы ак түстүү аялдардын бүтүндөй феминисттик кыймылды билдирбей турганын түшүнүү себеп болгон. Аталган кыймылдын өкүлдөрү ак түстүү аялдар туш болгон кысымдар кара терилүү кээде аял кезиккен басымтуудан айырмаланат дешкен. Алар раса, гендер жана класс кантип аялдын тагдырын чечерин түшүнүүгө умтулушкан. Интерсекционалдуулук боюнча теоретик Лесли Маккл кесилишүү теориясы социология үчүн өтө маанилүү деп эсептейт. Анткени аталган теорияга чейин дискриминациянын түрүнө туш болгондордун тажрыйбасына таянган изилдөөлөр аз болгон. Кесилишүү теориясы терминин биринчи жолу 1989 Кимберли Креншоу киргизген. Креншоу кара терилүү аялдардын тажрыйбасы алардын расасы, жынысы менен гана чектелбейт дейт. Ошондой эле ал кесилишүүнү эске албаган байкоолор кара терилүү аялдар кандайча басмырланганын туура сүрөттөй албайт деген пикирди карманган. Аталган термин 1990 жылдары кеңири тараган. Анткени ошол жылы бул терминди социолог Патриция Хилл Коллинс кара феминизм тууралуу талкууда колдонгон. Коллинс да Креншоу сыяктуу эле маданияттагы зулумдуктун түрлөрү бири-бири менен тыгыз байланышта экенин жана ал коомдогу расалык, гендердик, класстык системалардын таасири астында калганын айткан. Кесилишкен интерсекционалдык феминизм кысымга кабылган бардык аялдардын, транс, интерсекс адамдардын, гендердик, бинардык системадан тышкары чыккан жарандардын бардыгынын укугун коргойт. Бул агымды изилдөөдө ак түстүү аял затын гана эмес, коомдун түрдүү катмардагы аялдардын тажрыйбасы да эске алынат. Интерсекционалдык феминизм кысымдын кесилишкен түрүнө кабылгандардын үнүн угуп, теңсиздик катмарларынын жана алардын ортосундагы байланыштарды түшүндүрөт. Бул феминизмди көңүл буруп карасак, анда биз ар кандай жамааттар бир эле учурда бири-бири менен байланышкан маселелер менен күрөшүп жатканын көрөбүз. Басмырланган топтордун бири-бири менен тилектештиги, бийлик структураларына күмөн санаганы жана теңсиздиктин тамырлуу себептерине каршы чыгуусу феминизмдин ушул агымы үчүн аябай маанилүү.